Арыбаңыздар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаминов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык Ой өрүшү Кургазор китебинен номер 27 сабак илимий техникалык прогресс деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү чыгарылышта илимий техникалык прогресстин маңызы, илимий техникалык прогресстин багыттары жана технологиялык революция, жасалма интеллект, информациялык коом, нано бөлүкчөлөр тууралуу учкай кеп кылабыз. Биринчи, илимий техникалык прогресстин маңызы. Илимде, техникада, өндүрүштө кескин алга жылуу болуп, коомдук турмуш өзгөрөт. Өндүрүштө адамдын абалы өзгөрөт. Экинчи, илимий техникалык прогресстин багыттары. Көңүл буруңуздар, автоматташтыруу, роботтор, микроэлектроника, компьютерлештирүү, лазер техникасы, радиолокация, магниттик унаалар, космос техникасы, генетика, биотехнология. Үчүнчү, технологиялык революция. 20-кылымдын аягында персоналдык компьютерлер менен интернет байланышы, уюлдук байланыш, чыныгы төңкөрүш болду. Миңдеген адамдардын аткаруу ишин бир эле компьютер бүтүрө турган болду. Убакыт, энергия, каражат үнөмдөлдү. Төртүнчү, жасалма интеллект. 1956 жылы бул термин киргизилген. Компьютерлердин жаңы моделдери дүйнөнүн чемпиону менен шахмат ойноп утуп алган. Компьютер чыгарма жазышы мүмкүн, сочинение жаза алат. Мындайча айтканда, өз алдынча айрым операцияларды жүргүзүшү мүмкүн. Бешинчи, информациялык коом. Илимий техникалык прогресстин натыйжасында коом кескин трансформацияланып, информациялык коом келип чыгат. Алтынчы, нано бөлүкчөлөр. Кезектеги технологиялык революцияны нано бөлүкчөлөрдүн медицинада, армияда, жасалма материалдар өндүрүүдө колдонуу алып келет. Жашоодо кыйла өзгөрүүлөр болот. Урматтуу угармандар, кийинки кезекте терминдерге берели жогоруда биздин темабызда кездешкен айрым терминдер. Лазер — бул энергияны импульстар менен бөлүп тартуу дегенди билдирет. Нано — эң кичине бөлүкчөлөр. Ресурс — киреше булагы. Компьютерлештирүү — информацияны издөө, кайра иштөө. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.